5. mikrofon. Siz turasızbı же oturasызбы ушул жерде? Bütün Kırgızstan Madumarov. Birinciden urmаттуу кесиптештер, biz өзүбүздүн ишибизге кайрылабыз дагы, анын бектердин алдында. Saat 10'da baştalat degенде 10'da başlasak. Saat 10'ga bir 5 minut kalganda girip otursak. 7-6 жаштагы 1-класстын балдары saat 7:30'da 1-сабакка барып атат. Укаланып келип алып, могул жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кишине жетим чогулуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул биринчи. 10:00'da жумуш башталышы керек. Экинчи маселебиз. Звукту көтөрүп койгочу, угулбай да жакшы. Микрофон звугун. Экинчи маселебиз. Сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Комитеттин төрагасы болобу, башка киши баяндамачы болгондо кыргызча билбейсиңби? Анда Лев Толстойдун же Пушкиндин тилин сыйлап таза орусча кет. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Анда аралаштырба. Үчүнчүсү. Могул жерде урматтуу ошол жумушчу топтун төрагасы баяндамада айтыш керек эле. Биз ушул 8 деп сунуш кылдык, андан башка дагы сунуш бар. Бирок көпчүлүк добуш менен 8 деген сан добуштан өттү, ушуну сунуш кылып атабыз деп айтуу керек. Экинчиси, төртүнчүсү, мынау комитеттердин аталыштарыны дагы бир жолу карап чыксаңыздар. Мен түшүнбөйм. Этностор аралык мамилелер дегенди түшүнбөйм мен. Тышкы миграция дегенди түшүнбөйм. Ички миграцияны каяка алып барасыңар? Кайсы комитетке алып барасыңар? Жөн эле социалдык жана миграция деп койсо болбойбу бул? Мына Нарын областынын, Баткен областынын, Ош областынын канча жарандары Бишкектин тегерегинде жүрөт. Булар кимге кирет? Булардын Микрофон. Жакшы угулбай атат, Адыкан Кымсанбаев. Ага мен күнөөлүү эмесмин дейм. Регионалдык дегенди ушу аймактык деп сүйлөсөк жарашпайбы ушуга? Социалдык саясат боюнча деп эле коюп тур, ушул жерге биз киргизишибиз керек. Эмгек маселесин ушул жерге киргизишибиз керек. Эгер миграция дегенден чочуп атсаңар, миграция саясаты дегенди ушул социалдык саясатка киргизиш керек. Жетинчи, бюджет деген бул казына да. Ошол фискалдык дегенди кандай түшүнсө болот? Адахан Кимсанбаевич, 2 минут чектелүү. Сизге кошумча да бердик сөздү. Az berебиз. 5 микрофон берип койгула. Өзүнүн оюн аягына чейин чыгарып алсын. Мына ушул аталыштардан бардыгы салам бергенден башталат да. Жумушту кандай баштасак ошондой болуп уланат. Биринчисин айттым, тартип өзүбүздөн баштайлы. Экинчиден, мына аталыштарды дагы бир жолу карап көрсөңүздөр. Же кыргызча эмес аталышы, же орусча эмес аталыш болуп, биз кандай үлгү берип атабыз? Мына коррупцияга каршы аракеттөнүү дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жемкорлук деп жүрөбүз го биз, туурабы? Жемкор деген кыргыздын жүрөгүнө тие турган нерсе да, мал жейт да жемди. Ошол жем бар жерге барып жумушту бүткөргөндө жемкор деп коюш керек, анан коррупционер дебей. Жемкор. Мына ушул жактарын караңыздар, анан жарыш сөзгө чыкканда 10 мүнөткө жазып коюшуңузду суранам. Рахмат. Урматтуу коллегалар, менде сунуш бар. Урматтуу коллегалар, мага көңүл буруп койгула. Урматтуу коллегалар, тартиптүү болойлук. Менде сунуш бар. Азыр комитеттердин аталыштары боюнча аябай көп сөз болуп атат. Менде сунуш, добушка коем азыр, Вариантын азыр берип атат. 3 вице-спикер, 8 комитет. Ошо 3 вице-спикер, 8 комитетти бекитип коюлуп, кийин аталыштар боюнча, ар бир комитеттер боюнча, аталыштар боюнча кетебиз. Кандай дейсиздер? Макулсыңарбы? Добуш коем, добуш бериңиздер.
Добуш бериңиздер. Макул 47, каршы 1, бары 48-85. Урматтуу коллегалар, 3 вице-спикер, 8 комитет сан боюнча, өттү. Эми урматтуу комитет мүчөлөрү комитеттердин аталышы боюнча кетелик. Биринчи комитет. Төртүнчү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бир-эки суроо бар. Биринчиден жумушчу топко ыраазычылык билдирем. Ошо 3 төраганын орун басары боюнча, анан 8 комитет боюнча каршылык жок. Бирок суроо бар да. 3 төраганын орун басары эмне иштер менен алек болот, кайсы милдеттерди алар аткарат? Ошо боюнча ким жооп берет? Султанбай Абдыршевич. Жумушчу топ ошо боюнча талкуулады да, э? Мен ойлойм, бул вопрос боюнча Бактыргеч өзү жооп берген жакшы го. Кайсы просто иштер менен алек болот, ошо эле кызыктуу болуп атат. Мен силерге айтып коем, мен ойлойм, мындай деп ойлойм да, муну ким, кайсы вице-спикери эмне менен заниматься этет, муну төрага барды бир өздөрү чечет го деп ойлойм. Просто буга чейин 2 төраганын орун басары болчу, анда 3-чү болгону менен бирөө номинальный болуп калатпы? Же кандай? Мен, по-моему, жоопту бердим. Бактыргеч. Ким, Урматтуу кайсы коллегалар, вице-спикер эмне менен заниматься этет, аны өздөрү чечет. Биз 30 декабрда бул жерде түзүм талкуу кылып атканда, бул жерде 4 вице-спикер ашыкча болот деп сөз болгон. Ошонун негизинде жумушчу топ 3 вице-спикер калтырган. Бирок бизде мына 6-созутта практика бар. 2 вице-спикер жетишпей, абдан аябай кыйналышты. Мына бул жерде мына вице-спикерлер отурат. Нурбек Өмүрбекович отурат. Ошолар кыйналып, бул жерде мына спикердин жумушу көп болуп, элдер менен учурашуу, эл аралык уюмдар келүү боюнча ошолар менен учурашып атты. Анан бир вице-спикер башка коноктор келгенин, бул жерде чет жакта, бул жерде митинг болуп атканда, ошолар элдер менен учурашып атканда абдан көп мындай маселелер болуп атты да. Ошондо бир вице-спикер постоянно иштеп туруш керек эле. Ошондо 2 вице-спикер жетишпей атты эле. Урматтуу коллегалар. Биз мына 4-созутта иштеп атканда, бизде 4-созутта 90 депутатта 1 спикер, 3 вице-спикер болгон. Ошондо да жетишип иштеп атышкан. Ошон үчүн 3 вице-спикер, мен ойлойм, тура эле болот. Биздин жоопкерчиликтин иштешине дагы мындай жардам болот деп эсептейм. Рахмат, Бактыргеч.